Жалал Абад шаарынын тургуну Тахиржан Толкунжан уулу 6 жылдан бери паспорт ала албай ора тартып келген. Бирок анда майнап чыккан эмес. Акырында буга сабаттуу юристтер киришип New TV телеканалына жардам сурап кайрылышкан. Тахиржандын таржымалы коомчулукка кеңири тараган соң бүгүнкү күндө көйгөйлөрү бат чечиле баштаганын айтышат юристтер. New TV канал келип, кичине сюжет жасап, интернетке эмне кылынды, коюлду. Коюлгандан кийин ошол Кыргызстан ичиндеги элдер баары ошол эмне комментарий жасашып, уже резонансный иш болгон учурда ошол уже госоргандын адамдары, ошол мамлекеттик адамдар, паспорт институту дагы башкалар уже биз дагы жардам берелик деп уже мындай айтканда навстречу чыгыша баштады. Аталган каналдан кетип жаткан берүүлөр журналистиканын эл аралык стандарттарына канчалык туура келет? Алар канчалык объективдүү жана калыс? Бул жагынан Жалал Абаддык медиа эксперт, журналистика боюнча бир канча окуу китептердин автору Жалил Сапаровдун жеке пикири бар. Ага таянсак, телеканалдын редакциялык саясаты жакшы тандалган. Бул телеканалда чыныгы бир журналистиканын жыты келип турат. Жаңылыктар блогу ушунчалык сонун, ушунчалык бир мындай объективдүү, субъективизм жок, анан баягындай баланстуу, эл аралык стандартка ылайык баягы жаңылык маалыматтар берилип атат. Алардын берилиши, алардын тартылышы, алардын мындай жакшы кураштырылышы барлык жагынан бул телеканалда бир мындай кесипкөйлүк, мындай бир жогорку деңгээл, мындай бир жакшы талап байкалып турат да. Айрым бир телеканалдарга окшоп эле бир бетке эле бир жагына өтүп алып эле теги элдин башын айландыруу жок да. Ушул жагынан бул New TV телеканалы биздин Кыргызстанда алдыга кетти. New TV телеканалы айрыкча жаштар арасында популярдуу болуп кетти. Жалал Абаддык жаштар коомдогу көрүнүштөрдү бир тараптуу эмес, ар тараптуу чагылдырып жаткан телеканалдын журналисттерине ишеним артышууда. Андан калса телеканалда жаш журналисттердин иштеп, Жалал Абаддык жаштардын турмушу жакшы чагылдырылып жатканы да аларга жагып жатат. Көптөн бери иштеген телеканалдардан караганда аз эле убакыттын ичинде өзүнүн бир чоң аудиториясын түзүп алды деп ойлойм. Албетте бул анын ишмердүүлүгүнө байланыштуу, анын ичиндеги иштеп аткан адамдардын кесипкөйлүгүнө баа бериш керек. Албетте бир чоң команданын күчү деп эсептейбиз. Албетте аты айтып тургандай эле жаңы телеканал, жаңылыктарын көрсөң да чындыгында жаңылыктарды көргөндөй болосуң. New TV каналын тынбай эле көрүп барам, анткени берүүлөрү кызыктуу. Алардан эл билсин программасын тынбай көрүп барам, анткени коомчулук арасында көйгөйлөрдү алып чыгуу менен жыйынтыктарын да чагылдырып барышат. New TV телеканалы бизге ошол жаштарды өзүнө тартканы менен абдан жагат. Анткени ошол эртең мененки алып баруучулар дагы мындай эркин, анан так, жаштар тууралуу мындай жаштарды өзүнө тартып, анан таңкы маанайды дагы жакшы маанайды алып барган биз үчүн абдан жагат. Эске сала кетсек, өлкөдө бир нече телеканалдар обого чыгып, алардын ичинен контенттин көп бөлүгүн өздөрүнүн сапаттуу материалдары менен толуктай алгандары аз эле. Ал эми обого чыкканына бир гана жыл болгон New TV телеканалы негизги контентти Кыргызстандын турмушун кеңири чагылдырган өз материалдары менен камсыз кыла алды. Анан калса телеканалда ар кайсы багыттагы программалар көп болуп, басымдуу бөлүгү кыргыз тилинде берилет. Тазагүл Шамшиева, Улукбай Мырзаев, Жалал Абад облусу, New TV.